Жалал-Абад шаарындагы ар кайсы окуу жайлардан чогулган активдүү жаштар, жаш жаратмандар окуу долбоорунун негизинде шаар мэриясынын структурасы, иш аракети менен таанышып чыгышты. Мэриянын ар бир бөлүмдөрүнө кирип, андагы кызматкерлер менен баарлашышты. Андан соң шаар мэри Мураталы Тагаев жана депутаттардын шаардык кеңешинин төрагасы Айбек Жолдошев менен жолугушуу жыйынын өткөрүштү. Жыйын учурунда жаштар шаар өнүгүшү боюнча өздөрүнүн ой-пикирлерин айтышып, жогорку кеңештин ишмердүүлүгү менен таанышуу үчүн ак үйгө сапар уюштурууга жардам сурашты. Шаар башчылары жаш активисттердин идеяларын колдоого алышарын билдиришип, айтылган суроолорго жооп узатуу менен кеп кеңештерин, акыл насааттарын айтышты. Ошондой эле Жалал-Абад шаарынын мэриясында жоопкерчиликтүү иштерди аркалап жаткан жаштар көп экени, келген жаштарды ийгиликтерге шыктандырды. Эске сала кетсек, Жалал-Абад шаардык мэриясынын алдындагы жаштар иштери боюнча комитети жаш жаратмандар окуу долбоорун уюштуруп, ага 20га жакын студенттерди кабыл алышкан. Биз бүгүн жаш жаратмандар окуу долбоору менен биргеликте биринчи ишибизди эле ушул Жалал-Абад шаарынын мэриясы менен жана мэрия төрагалары менен таанышууну чечтик. Биз бүгүн Жалал-Абад шаарынын мэриясы менен биз буга чейин кирип таанышып көргөн эмеспиз. Биз бүгүн баарын кирип таанышып көрдүк. Анан кийин Жалал-Абад шаарынын мэри жана төрагалары менен дагы таанышып, өзүбүзгө кызыктырган суроолорубузду берип жооп ала алдык. Шаардык кеңештин депутаттарын кайсыл жерде кандай иш алып барышат, эмнени карайт, аткаруу бийлиги эмне иш алып барат, ошол боюнча кеңири маек курганбыз. Жаштардын баягы жакшы бир демилгелүү ойлору болсо, сунуштары болсо, ушуну угайлы балким бир ушуну Жалал-Абад шаарында иш жүзүнө ашырсак деген ойдо биз ушул уюштурганбыз.